ар бир кесип ардактуу дегендей мен өзүм кесибимди сүйүп ардактап иштейм. Ишибиз оор, бирок жумушубуз стабилдүү. Канчалык кыйналып маңдай терибиз менен тапкан акчабыз берекелүү жана жугумдуу болот. Элдин баарына айтат элем ушу туура тандоо жасагыла деп Садыр Жапаровду колдоп. Менин балдарым ушул өнүккөн өлкөдө жашайт деп ишенем. Ошто 29-декабрь күнү 50-гө чукул киши ипотека менен берилген үйлөрдүн пайызын алып салууну суранып мэриянын алдына чогулушту. Чогулгандар батирлер кымбат бааланып калганын, аны төлөө оор болуп жатканын айтышууда. Насыяга берилген үйлөрдүн баасына нааразы болгондор буга чейин да бир нече жолу мэрияга чогулушкан. Ош шаардык мэриясы 2010-жылдагы кок алаңда жабыр тарткандарга берилген үйлөрдөн артып калган 400дөй батирди ипотекалык негизде шаардыктарга бөлүп берген. Алгач 6% үстөк акча менен берилсе, жыл башында 4%га түшүрүлгөн. Ал арада Бишкекте да мугалимдер жана даарыгерлерден турган топ өкмөттүн алдына чыгып, ипотекалык насыяны үстөк пайызын азайтууну талап кылган эле. Эттин баасы кайрадан жогорулай баштады. Кыргызстанда кайрадан этке болгон баа көтөрүлүп жаткандыгы байкалууда. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиевдин айтымында акыркы айларда этке болгон баа кескин көтөрүлүп кеткен. Эттин баасы килограммы үчүн 280 сомдон 400 сомго чейин жогорулаган. Андан кийин 360 сомго түшкөн. Учурда кайрадан этке болгон баа 370 сомдон 380 сомго чейин жогорулашы байкалууда. Биз азыр мындай өсүш эмне менен байланыштуу болуп жаткандыгын изилдеп жатабыз, деди министр. Маркум ырчы Марат Алыбаевдин кызы ырчы Анжеликага чалып, атасынын ыры үчүн 20 000 доллар доолап жатат. Бул тууралуу ырчы айым жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирип, ырлардын чыры бүтпөдү. Жашоо керемет ырды эми такыр аткарбайм. Бир ырдан баш тартып, тапкан акчамды Аллах ыраазычылыгы үчүн муктаждарга жардам берген оң. Мен анда 5 жашта элем. Чубак Сатаев, Марат Алыбаев агаларыбызды үйдөгү отуруштарда, тойлордо көрүп жүрчүбүз. Ата-энелерибиз ырларды сүйүп ырдаганда биз дагы жаттап калчубуз. Анда бүгүнкүдөй закон жок эле. Каалагандай автордун атын айтып ырдашчу. Алар өзү каалоолору менен белек кылып жазып берип, батасын берчү. Албетте мен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийем, бирок баардык нерсе чеги менен болуш керек. 1995-жылдан бери аткарып келе жаткан ырды аткаруума тыюу салышты. Атасынын ырларын патенттен өткөрүп алган Марат Алыбаев агабыздын кызы аткарууга уруксаат берүүгө 20 000 доллар, андан соң 3 000 доллар талап кылды, деп жазды ырчы айым. Нурлан Насип жакында эле чачын кырдырып, чыгармачылыктагы досторуна эстафета узаткан эле. Анын бул кылыгын кээ бирлер жактырса, кээ бирлери андан көрө элге жардам бербейби деп катуу сынга алган эле. Айтор Нурлан Насип муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк берип жардам кылган видеосун жүктөгөн. Буюрса баары жакшы болот деп ишенем. Кыргыз элибиз аман эсен ушул илдеттен кутулуп чыгып кетсек экен. Анча-мынча интернетте маданият өкүлдөрүнө тийишкен, ичи бузук арам адамдарга теңелгим келбейт. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырабызбы? Ал ар кимдин өзүнүн иши жана мээнети, эмгеги. Жаратканыбыз ар бирибизге маңдайга эмнени жазса, ошону көрүп Кудайга шүгүр кылып жашайлы. Асел Кадырбекова: биз ата-энебиздин уруксаты менен өзүнчө бөлүнүп жашап жатабыз. 3 жыл кайын журту менен чогуу жашадык. Эми ата-энебиздин батасын алып өзүнчө бөлүнүп жашап жатабыз. Учурда ата-энебиздин колунда улуу кайнагам бар. Мен авариядан кийин жумуш кыла албай жаткандыктан ушундай чечимге келдик. Албетте кайненеме жумуш жасатып коюп жата албайт экенсиң. Ошондуктан ата-энебиздин ак батасы менен азырынча өзүнчө жашап жатабыз, деп жазды ырчы айым.